Бул жерди көбүнчө Арбак шаар деп аташат. Эгерде айланадагы көрүнүшкө карасак, чындап эле окшош. Бирок андай дешке да болбойт. Бул шаар эмес, кыштак. Бирок ал бир кезде чакан шаарчадай болчу. Жана ал эч кандай арбак эмес. Анткени бул жерде юбилейныйда кишилер жашап эле жатат. Анын үстүнө мекеним деп жашагандардын көбү бул жерден түк кеткиси келбейт. Ал эми кыштакты алардын көзү менен карап, анын кооздугун көрө албаган келгендерге таарынышат. Юбилейный мурда таш көмүр казылган кыштактардын бири. Перм крайынын Кызыл көмүр бассейни Кызылбашта мындай жерлер көп эле. 2000 жылдардын башында кирешесиз деп бул жерде көмүр казуудан баш тартышкан. Ал эми шахтерлор менен алардын үй бүлөлөрүнө башка жактарга көчүп кетүүнү сунушташкан. Кай бирлер жаңы үй алуу үчүн сунуш кылынган сертификатты алып көчүп да кетти. Кайсы бири көксөгөн төлөмдөрдү ала алган жок. Ал эми айрымдары биздин айдоочу Юрийге окшоп мында калууну чечти. Шахта жабылганда эмнеге кеткен жоксуз? Эрте эле 42 жашымда пенсияга чыктым. Анан кайда бармак элем? Мен 42 жашымдан бери пенсиядамын. Мага жеңилдиктер берилген. Азыр эмне менен алексиз? Негизи эле пенсионер шахтерлор эмне менен алектенет? Эмне менен алек болмок элек? Ар ким өз арабайын согуп жатат. Эс алып жатышат. Жан дили менен. Бул жерге каттаган автобус жума сайын бир эле жолу келет. Андыктан юбилейныйдын тургундары шаарга же коңшу кыштыктарга баруу үчүн айылдаштарынан суранып же такси чакырат. Ооруканага же дагы башка жакка барыш керек болот. Тирүү жан болгондон кийин зарыл иш чыгып калат. Ал эмне менен барат, билесизби? Билбейм. Не знаю. Такси менен. Мына такси. Юбилейныйды көргөндө эмне үчүн Арбак деп аташканын түшүнөсүз. Бул жерде жымжырттык, ээндик жана жакырчылык өкүм сүрөт. Кыштактын так ортосуна туш келди үйүлгөн бул плиталар жакында эле ушул жерде турган кароосуз калган 5 кабат үйлөрдүн калдыктары. Юбилейныйдын Арбак деп аталып калышы көбүнесе ушул терезелери аңырайып калган бетон дубалдардан болсо. Былтыр жайында бир нече үйдү күтүүсүздөн бузушту. Курулуш таштандылары тоодой үйүлүп кетти. Они вот в таком состоянии лежат уже очень давно. Булар көптөн бери ушундай жатат. Ал эми биздин бийлик эмнегедир буга анча маани берген жок. Келишимге туура эмес кол коюшканбы деп ойлойм. Анткени муну менен алектенген адамдар керектүүсүн алып, мунун баарын ушинтип таштап кетишти. С этим они просто самое, так скажем, нужное забрали, а это все вот так вот оставили, бросили. Елена юбилейныйда төрөлгөн. Кыштакта эле эмес, бүткүл аймактагы жалгыз кафени иштетет. Ал балдар менен чоңдордун клубу да болуп саналат. Кафе бузулбай калган акыркы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин биринчи кабатында. Сюда ходят маленькие. Бул жерге мындан калган кичинекей балдар келишет. Алар меникинде сүрөт тартышат, таттууларды кооздошот. Мен аларга жомокторду, ар кандай окуяларды айтып берем. Алардын кардын тойгузам. Апам болсо аларга челпек таратат. Еленанын апасы Ирина Владимировна илгери бир кезде ушул эле имаратта иштечү. Мурда кафенин ордунда дарыкана бар эле. Ал ошондо дарыгер болчу. Юбилейный кыштагынын тургундарына дары жасап сатчу. Мына ушул жерде кампа бар эле. Тиги жерде дагы кампа турчу. Соода залы да бар эле. Андан ары биз дары-дармек даярдачубуз. Кыштакта 11 миңге жакын адам жашачу. Азыр челпек бышырат турбайсызбы? Челпек бышырып калдым. Ал дагы жанга кубат берет эмеспи? Ооба, сиз туура таптыңыз. Атүгүл Гиппократ да жеген тамагың дарың болсун деген. Мен өзүмдү ушинтип жооткотом. Иринанын челпеги абдан өтүмдүү. Балким кыштакта сырттан ташылып келбеген жаңы бышкан азыктардын жоктугунан болсо керек. Ирина Владимировнаны юбилейныйга 1-класста алып келишкен. Ал өмүр бою
ушул жерде жашап иштеди. Азырда кыштактын куну качып калса дагы жакшы көрөт. Өзү айтмакчы, эмне үчүн Орусиянын кароосуз калган конуштарынан багар көрөрү жок каарылар юбилейныйга көчүп келишпейт деп таң калат. Кароосуз калган кыштактар, багар көрөрү жок кемпирлер көп да. Анан чын эле алар эмне үчүн бияка көчүп келишпейт деп ойлойсуң. Батирлерибиз көп, ысык суу, газ бар. Маркабат ким кааласа келсин, тамарка да бар. Кафенин кожоюнун 2 кызы юбилейныйдан окууга кеткен. Болбосо алар бул кыштактагы үй бүлөнүн 4-чү мууну болмок. Еленанын чоң ата, чоң энеси бул жерге 1963-жылы көмүр кендери жапырт ачылган маалда келишкен. Негизи бул аймактарда 17-кылымдын аягынан бери эле көмүр казыла баштаган. Советтик жетекчилердин эбегейсиз чоң пландары бар эле. Бара-бара бул жерде дээрлик 60 000 калкы бар бүтүндөй шахтер шаарын куруу планы бар эле. Бүгүнкү күндө юбилейныйда 500 000 жетпеген киши калды. Бирок 5-6 дүкөнү бар. Айрымдары күнү түнү иштейт. Нет, кончились. Как сейчас бизнес? Никак. Никак. Ну как? Очень мало народу. Очень. Нету народу. Что любят юбилейцы? Есть какие-то особенные продукты, что прям вот я слышу, пряники, женщина пришла, говорит, пряников нет, закончились. Потому что дешевые. Все пенсионеры смотрят на цены. А молодежь вообще есть тут? Очень мало. Очень мало. Молодежь, если кто-то живет, мужчины ездят на вахту. Вахтовым методом. Потому что здесь заработать негде. Орус парламентинен айырмаланып, Орус кыштагындагы дүкөн кеп сөз үчүн табыл кызчай. Мына азырда кардар аялдар жергиликтүү саламаттык сактоонун көйгөйлөрүн талкуулай башташты. Медицина вообще 0. Да, вот у нас плохо. Негизи медицина 0. Эң жаман жери бизде медицина кызматкерлери жок. Хотя бы Бирок ФАП бар да. ФАП есть, но врачей-то нету. ФАП бар, бирок доктурлар жок. Жок дегенде айына бир жолу хирург, гинеколог сыяктуу адистерди жиберип турууну суранган элек. Антпесе өзүбүз эч жакка чыга албайбыз, а бизге эч ким келбейт. А то мы сами не можем попасть никуда. Нас везде. Да. И к нам никто не ездит. Жалпысынан Орусиянын конституциясынын 1-бабында көрсөтүлгөн мамлекеттин дээрлик бардык социалдык кепилдиктери юбилейныйда бар сыяктанат. Бирок ошол эле учурда алар жок. Иштөө укугу бар. Ал эми жумуш жокко эсе. Эмнегедир кыштактын четине курулган жаңы фельдшердик акушердик пункт бар. Бирок анда доктор жок. Имараттын дубалында полиция деген көрүнүк илинип турат. А участкалык кызматкерди бул жерде көптөн бери көрүшпөптүр. А когда отсюда уехали полицейские? А его тут и не было. Это просто повесили так, мне кажется. 80-жылдардын экинчи жарымында юбилейныйда 11 000 жакын тургун жашаган. Шумихинская шахтасында жылына дээрлик 500 000 тонна көмүр казылчу. Ал эми кыштакта бир нече мектеп, бала бакча, бейтапкана, маданият үйү болгон. Эми мунун баары жергиликтүү тургундардын эсинде гана калды. Бир кезде тиричилик кайнаган имараттардын өлүк сөлөкөттөр. Юбилейныйда 4,5 гана көп кабаттуу турак үй бар. Жарым дегенибиз, алардын бири жарым-жартылай бош. Парда тартылган, карапада гүл өскөн жана сынган терезелердин катар турушу кызыктай эле көрүнөт. Сколько квартира стоит? Да нисколько. Тебе надо будет заплатить долги ЖКХ. То есть люди живут с долгами все? Иногда да. То есть мне не надо платить там 1,5 миллиона за нет, двушку? не надо платить. Только долг? Только а какие долг. долги примерно? Ну, до 100 000. Башында кызыктай көрүнгөнү менен жергиликтүүлөр чындап эле кыштактары абдан кооз экендигине ынандырууга аракет кылат. Ошол эле Еленаны алалы. Ал бизге жергиликтүү маданият үйү жөнүндө кандайдыр бир асем жана адаттан тыш нерсе баяндады. Бирок ал асемдик эски, кароосуз калган маданий борборду көргөндө эле элдин элесинде гана калганын түшүнөсүз.
каждый праздник видишь его. бир аз өңү өчкөн, бирок биз албетте ар бир майрамда көрктөндүрүүгө аракет кылып келебиз. Бул юбилейнийдин борбордук аянты. Тургундардын айтымында бир кезде мында тиричилик кайнап, кооз да болгон. Совет доорунда кыштак так ушул абатчылыгы үчүн облуста 1-орунду алган. Бирок азыр аянт ээнсиреп жаткан талаага көбүрөөк окшош. Көзгө урунарлык нерселердин арасында Шумихинская шахтасынын кенчилеринин эстелик ташы бар. Ал эми ИСУ-152 танкы бетон секиде турат. Анын бул жерге кайдан келип калганын эстегендер аз. Кыштакка же кайсы бир ишкер, же кайсы бир депутат шайлоо алдында белекке берген. Бирок танк постаментке өзү жүрүп чыккан дешет. Албетте, азыр аны кимдир бирөө жүргүзүшү күмөн. Көрүнөк да танкка чыгууга тыюу салынганын эскертип турат. Юбилейнийдин борбордук аянтында маал менен жайма базар болуп турат. Анын жалгыз сатуучусу кошуна Успа кыштагында иштеген Галя эже. Я вот работаю на Усве. Мен Усвада иштейм. Бизге туристтер келип качан болсо, ой, ал жерде юу бар турбайбы деп сурашат. Кайдагы юу десем, тиги юбилейный, ал короосуз калганбы деп такташат. Мен ал жерде жашасам короосуз калмак беле деп жооп берем. Анан барсак болобу дешет. Мен ал жака барып эмне кыласыңар? Бир танктан бөлөк эч нерсе жок деп айтам. Дегенкиси билбейм. Бизде баары жакшы. Мага жагат. Мен эч жака кетким келбейт. Соода кандай жүрүп жатат? Потихоньку. Эптеп-септеп эле. А бул менин итим. Усва жөнүндө бир аз айта кетели. Бул Кызыл Баштын кенчи кыштактарынын бири. Юбилейнийдан 20 чакырым жерде турат. Өзү бойлото жайгашкан Успа дарыясынын атынан аталган. Дарыяда жөө жүргүнчүлөр өтүүчү асма көпүрө бар. Көпүрөдөн теребел абдан кооз көрүнөт. Жылдын азыркы арасат мезгилинде деле, айрыкча күн батып баратканда. Бирок бүгүнкү күндө Успа кыштагынын даңазасын чыгарган Перми облусунун эле туш тарабынан эмес, Орусиянын да бардык булуң бурчунан кызыгып келип көргөнгө элди тартып турган негизги нерсеси бул албетте Таш шаар. Болжол менен 300 миллион жыл мурун пайда болгон жана ийри буйру көчөлөргө окшош терең жаракалар кеткен чулуу аска. Аталышы да ушундан. Ашкере тоого келчи туристтер эле комбосо, бул жерде эч ким эч качан жашаган эмес го. Айлана тегереги түн тайга болсо да, бирок эл жок эмес. Кызыл Баштын аймагында бир топ конуштар калган. Юбилейнийдин тагдырын кайталаган кээ бир учурларды айтпаганда, алар да шахталар жабылгандан кийин өмүр менен өлүмдүн уйку соонун ортосунда калгандай болду. Мисалы, бул Шумихинский кыштагы. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Гулагдын атайын көчүрүлгөндөрү, власовчулар менен советтик немистер жашай турган жер катары пайда болгон. Ал Горелое деп аталган. Сталин өлгөндөн кийин кыштактын өзгөчө макамы жоюлуп, 1954-жылы бул жерде шахта ишке киргизилген. Коңшулаш юбилейний сыяктуу эле бул жерге да Советтер Союзунун бардык булуң бурчунан акча таап, жакшы жашоо үчүн келишкен. Бирок качандыр бир кезде бул жерде бакубат жашоо болгонуна азыр ишенүү кыйын. Мне здесь нравится. Что вам здесь нравится? Расскажите. Нравится, во-первых, природа. Люди знакомые, у всех огороды. люди, с которыми все прожили как бы вместе. Да, у нас семья вот здесь дружная такая. Мы же не смотрим на эти дома разрушенные. Ал эми юбилейнийде болсо, бүт аймактагы жалгыз ошол эле Горница кафе клубунда бүгүн улуу муундагылар шерин өткөрүп жатат. Алар чай ичип, таттуу жеп, соңку күндөрдүн негизги жаңылыгын ары бери каттаган акыркы автобуста жүрбөй калышы мүмкүн экендигин кеп кылышууда. И женщины собираются, мужчины? Ну, в основном женщины. А мужчины где? Мужчины дома. У нас мужчин-то нет, почти их нет. У нас мужчины раз-два и тут вдовий поселок, Да. у нас тут шахтеры, И все шахтеры уже. поумирали у нас, все ушли из жизни. Ар кимисинин тагдыры ар кандай эле. Бири бала бакчада тарбиячы болсо, экинчиси бут кийим фабрикасында эмгектенген. Бирок бул жака Пермдин түпкүрүнө баары көмүр казуу үчүн келген үй бүлөлөрү менен көчүп келишкен.
Азыр бул жерде көмүр шахталары да, аялдардын көбүнүн күйөөлөрү да жок. Ал эми юбилейный аларды биротоло туткундап алгандай. Бул Стокгольм синдромубу же чын ыкластан жакшы көрүүбү, кантсе да эми алардын жүрөгү түбөлүккө ушул кыштак менен. Ошондуктан алар келип кетип жүргөн сталкерлер жөнүндө кеп кылышканда, алардын үнүнөн өздөрүнүн турагы юбилейный үчүн таарыныштары байкалат. Приехали, мы живем вот там последние дома, пятиэтажки. Мындай бир окуя болду. Биз тигил жакта жашайбыз, 5 кабаттуу акыркы үй. Алар терезелери сынып бош турган могу үйгө келишти. Алар эшиктен кирип карап калышты. Жакын барып кызыгып, эмнеге келдиңер? Силер жашаган жерде бузулган үйлөр жокпу деп сурадым. Аларда деле бузуш керек болгон үйлөр бар да, биздегидей эле. Көрчү, баары талкаланган, баары. Эмне максатта? Эмнеге Арбак шаар деп жар салышкан да? Вот это разрекламировали, что это город-призрак. Здравствуйте. Да. Албетте, мындан ары гүлдөп өнүкпөйт. Бул жерде эми эч ким шахта ачпайт. Ал кызуу иштеп турганда жаап салышты. Эми анын кимге кереги бар? Мурда шахтада иштечүбүз. Сиз шахтада ким элеңиз? Мен комбайнер болчумун. Азыр эмне менен элексиз? Эми пенсиядамын. Бул жерде кантип жашап жатасыз? Тынч, тиричилик ойдогудай. Жаштар үчүн да иш болсо эң сонун болмок. Жана бир жерде эс ала турган жай болсо. Бул ишке ашат деп ойлойсузбу? Эмне үчүн ишке ашпасын? Анда эмне үчүн дагы деле эч нерсе жок? Биздин өкмөт азыр муну менен алектенбеген үчүн. Бизде негизинен бийликтегилерге бир жерди жалмап, жулуш, өз чөнтөгүн толтуруш эле керек. Адамдарды эч ким ойлобойт. Ошондуктан эл эптеп өз арабасын өзү кылдыратып жашап жатат. Бир кезде бир нече миң адамды жумуш менен камсыз кылган мурдагы Шумихинская шахтасынын ордунда ал жабылгандан кийин 2000-жылдардын башында жыгач иштетүүчү ишкана ачылган. Аны Андрей Кириллов деген ушул киши уюштурган. Ал мурдагы шахтерлор үчүн жумуш орундарын түзгөндүгүнүн эсесине токойлорду кыюуга уруксат берген облустук бийликтин кепилдигин алып, керексиз болуп калган шахта имараттарын сатып алган жана чет элдик кымбат баалуу жабдууларды алып келген. Бирок 15 жылдан кийин Пермдегилер юбилейныйда жумушка орноштуруу боюнча мындан ары маселе жок деп чечишти окшойт. Ал эми кыштактын жака белиндеги токой кыязы мартыраак кимдир бирөөнүн колуна өттү. До 15 года. Ооба, 15 жылга чейин биз эптеп жыгач иштетип жүрдүк. 15 жылдан кийин токойдун кыйууга ажыратылган бөлүгүн алуу мүмкүн болбой калгандыктан ишкананын ишин токтотууга туура келди. Свернуть жизнедеятельность предприятия. Покупать на аукционах это Жыгачты аукциондордон сатып алуу кымбатка турат. Жок дагы. Аукциондо 100 чакырым алыстыкта жайгашкан токойлор сатылат. Аукциондон сатып алсаң, элестетип көр. Жыгачты 100 чакырымдан ташып келиш керек. Буга акчам жок да. Мен бул жыгачтан акча тапсам, анда жөнү башка. Бирок мен акча жасабай, кайра иштетип жатам. Анда кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Эч кандай. Анда буларды эмне кылуу керек? Темирге тапшырып, өлүшкана калды. Бүттү. Башка эч айла калган жок. Ишкананын бул кыштак үчүн шаар түптөгөн 360 кызматкеринин бүгүнкү күндө 30га жакыны гана калды. А компания өзү тегерек четтеги жолдорду тазалоо менен шугулданат. Италиялык жана немис жыгач иштетүүчү станоктору иши жок цехтерде дат басып жатат. Мына биз жасаган буюмтайымдар. Бул диспетчердин жайы. А тигил электр цехи. А бул менин кабинетим болчу. У некоторых губернаторов. Кээ бир губернаторлордуку мындан жупунураак. Вот что было, когда я заехал сюда. Түшүнүктүү болуш үчүн момуну көрүңүз. Мен бул жакка көчүп келгенде ушундай эле. Антпесе баары эле ошентип айтат. Условно говоря, все говорят, что тут все было так. Болбосо баары эле бул жер түзүк болчу деп айтышат. Мына биз бул кабинетте турабыз. Ушул кабинет мына мобу. Бул жумушчулар үчүн ашкана болчу. А тигинде алар үчүн мончо да бар эле. Ушул жерден тамактанышчу эле. Ооба.
Мындайда мамлекет эч кандай дотация бере албайт бекен? Убада беришпеди го. Эмне үчүн? Мага эч нерсе керек эмес. Дотация булар акча. А мага акчанын кереги жок. Анда сизге эмне керек? Жыгач керек. Азыр кишилер да керек. Жыгач жана кишилер. Бирок бизнесмен Кирилловго жыгач да, кишилер да тийбейт окшойт. Тегерегинде токойлор ашып ташып жатса да. Бул жерде эле иштеп акча тапкысы келгендер да бар. Бирок орус түпкүрүндөгү парадокс ушундай: асман алыс, жер катуу. Анын ондогон жыгач ташыган жана атайын машиналары азыр көчөдө дат басып жатат. Алардын айрымдары гана кыштактын жолдорун кардан тазалайт. Ал эми Кирилловдун өзү кызыккан иши советтик эски жеңил машинелерди калыбына келтирүү менен элек. Все работает. Бүттү, иштеп жатат. Кээ бир тетиктери, алдыңкы бампери гана жетишпейт. Отургучтары баары бар. От ала баштады. Иштеди. На заводе все работает, все ездит. Эгер муну 2000-жылы ачпаганымда мен башка бир жерде, атүгүл чет өлкөдө бейгам жашамакмын. Монакодобу? Нет, не надо там уже. Монакодо дейсизби? Жок, ал жерде эмне бар? Чоң суммадагы акча жумшалганы ырас. Сиз бул жерге иштетүүнү чечтиңизби? Бул кандайдыр бир жакшы инвестиция болдубу? Чтоб умер поселок, да и всё. Жок, мен тек кыштактын жок болуп кетишин каалабадым. Бул албетте кандайдыр бир дүңгүрөк сөздөй угулушу мүмкүн. Үй бүлөм көптөн бери Пермде жашайт. Ал жакта батирем, машинем, дачам бар. А өзүм бул жерде турам. Кетким келбейт. Кетпейм. Сиз балким эл Москвадагыга караганда башкача жашап жатканын сезип жаткандырсыз. Бул Воронежде эле сезилет. Элестетсеңиз, биздики түпкүрдө эмес, Кургуйдун эле сөзү. Эми жакында юбилейныйда жарандардын коопсуздугу үчүн мамлекеттик камкордуктун акыркы таянычы жергиликтүү өрт өчүрүү кызматы да калып. Вот вчера у нас приехал начальник, предупредил нас за 2 месяца, что мы сокращаемся, наша пожарная часть. Все, мы подписали приказ, сейчас 2 месяца отрабатываем. Юбилейныйдын өрт өчүргүчтөрү өз кыштагы үчүн гана эмес, башка бир нече коңшу кыштактар үчүн да жооптуу болушчу. Шаарга караганда бул жерден аларга тезирээк жетсе болот. От 83-го, это по 87-го у нас. Ну как они на произвол судьбы, получается, оставляют все поселки? Ну что там они с Гремячки на все успеют? Куда они поедут? Успеют, конечно. Успеют, да, думаешь? Зафиксировать. Зафиксировать. Пожар. Мы уже затушим, они приезжают. Да, я просто знаю, как они работают. Да. Уже на погорелые вот эти вот приехали такие, ну. Всегда так. То есть нас просто бросают на произвол судьбы. Түнөргөн соңку күндөрдүн биринде чоң шаарларды көздөй бара жаткан жолдон биз эски тааныштарды Горница кафесиндеги жергиликтүү аялдар клубунун катышуучуларын жолуктурдук. Ыкчам кадам таштап, скандинавиялык жүрүш менен алар юбилейныйдан алыстап сергек жашоо издеп баратышты. Каждый день ходим. Мы это по телевизору увидели, да? Да, видели, ну и слышали, мы же как бы... Ну, уже не первый год, сколько мы ходим уже? Да. Года 4, наверное, да? Ну, да, где-то 4-ю зиму уже ходим. Один день не сходишь, как-то уже все чувствуешь себя, это что-то не хватает. Юбилейный кандай десең да таң калыштуу жер. Бир чети кыштак сөздүн түз маанисинде элди кууп жаткандай көрүнөт. Анткени мында жумуш да, догдурлар да, эс алуучу жай да, чыныгы, келечек да жок. Бирок ошол эле учурда ал өзүнүн тургундарын кандайдыр бир сыйкырдуу күч менен тартып, өзү кандай болсо да ошол көрүнүшүндө суктанууга, жакшы көрүүгө мажбурлап турган сыйт. Юбилейный кантсе да оңолот. Көмүр токойдун эсебинен болбосо да, туризмдин шарапаты менен деп үмүттөнгөндөр да жок эмес. Бул жака келгендер биз эски совет дооруна туш келгендей болдук. Бул жерге убакыт машинеси менен келгенге окшодук деп айтышат. Ал эми адамдар бул жерге уйкуларын кандырганы келет. Мында чөйрө такыр башка. Какое-то другое поле. Ким билет? Ушундай да болуп калышы ыктымал. Балким юбилейный аталышы белгилүү туристтик брендке айланат. Эң негизгиси ошол мезгилге чейин бул жерде кишилер жашап турса.
акштагы интернетте көп аталып жүргөн жана жергиликтүү тургундардын кыжырын келтирген нерсеге Арбак шаарга биротоло айланып кетпесе эле.